Узак убакыттан бери иши солгундап, дээрлик кудуретсиз абалда турган Бишкек штамптоочу заводунда 2017-жылы өндүрүш кайра жанданган. 80 жылдык тарыхы бар ишкана ар учурда ар кандай көлөмдө октары өндүрүп келген. Өлкө эгемендүүлүккө ээ болгону завод каралбай, жумушчулар да азайган эле. Каныбек Саргалдаев сыяктуу көп жылдан бери иштеп келгендер учурда саналуу гана. Акырындык менен жумушчулар кайра көбөйө баштады. 70-жылы иштегенде бул заводдо бир 30-40 миңдей киши иштечү. Бара андан кийин конвенция болгондон кийин, союз тарагандан кийин акырындап завод токтой баштады. Жумуш бир бар болуп, бир жок болуп, көбүнчө рабочийлер кетип калган. Азыр мына бир 2 жыл мурун мына стабильно санча завод иштей баштады, биздин ГПбиз. Айлык убагында айлык берип баштады. Заказдар келип атат. Оор абалда болуп келген заводду ишенимдүү башкарууга берилген жеке тараптан алып, өкмөт мамлекеттин карамагына өткөргөн. Ишкана узак жылдардан бери быйыл гана киреше тапты. 6 айдын аралыгында мамлекеттик ишкана казынага 20 миллион сом төккөн. Октарылар Россия, Казакстан, Белоруссия, Польша, Чехия, Түркия жана башка өлкөлөргө экспорттолууда. Жылы азыркы президентибиз премьер-министр убагында Сооронбай Шарипович Жээнбеков өзү келип көргөн. Биз ошондо ал кишиге болгон көйгөйлөрдүн баарын ачык айтып бергенбиз, заводдун көйгөйлөрүн. Чечим кабыл алып, ошол жанагы ишеним башкаруусу жөнүндөгү келишимди жокко чыгарып, заводду өкмөткө түз байлана турган кылган. Акыркы 2 жылдан бери абдан көп оңдоо иштерин жүргүздүк. Канализациядан баштап чатырга чейин. Анан азыр мисалы 17-жылы 139 киши иштеп аткан болсо, азыркы убакта 400-дün тегерегинде киши иштеп атат. Буюрса, мына биринчи кварталда биз 10 миллион сомго жакын киреше менен чыкканбыз. Экинчи кварталда жыйынтыгы менен жарым жылдык 19-жылдын жыйынтыгы менен 20 миллиондон ашык киреше менен чыкты. Ишкана ар ай сайын 5 миллион даана октары өндүрүүдө. Заводдун өндүрүштү 5 эсеге чейин жогорулатууга мүмкүнчүлүгү бар. Себеби советтик доордо алынган жабдуулардын баардыгы ишке жарамдуу. Калган жабдуулар октун башка түрлөрүн жасоого ыңгайлашкан. Ишкана жетекчилиги ал үчүн да тапшырык кабыл алууга даяр. Мамлекеттик ишканалардан киреше алуу маселеси көйгөй болуп келген. Көпчүлүк өндүрүш жайлары оор абалга кептелген. Муну башкаруунун чабалдыгы, каржылоонун үзгүлтүккө учурашуу өңдүү жагдайларга байланыштыргандар көп. Ал эми өлкөгө арбын киреше алып келет делген ишканалар Советтер Союзу таркаган учурда арзыбаган акчага сатылып кеткенин эске салышат. Жеке тараптар болсо калкты иш менен камсыз кылган завод, фабрикаларды иштетпестен анын ишмердүүлүгүн башка нукка буруп кеткен. Көпчүлүк адистердин баамында өлкөнүн өндүрүш тармагын бүлгүнгө учураткан 90-жылдардагы саясаттын кедергиси тиип келатат. Бул кенемтени толтуруп, ишканаларды жандандырууга аз эмес аракет жумшалат. 90-2000 жылдары туура эмес приватизация өткөн. Аякта баягы базардык баадан ылдый болуп, кээ бир адамдардын колуна өтүп кеткен да, кээ бир мамлекеттик мекемелер, жерлер, объектилер. Ошол туура эмес да негизи. Базардын баасы менен өтүп, бюджетке мыйзам боюнча эле акчасы түшүп, приватизацияга кетиш керек. Анан мамлекет баягы бюджеттен акчаны алып, кааласа баягы кимди жалдаса да тендер өткөрүп, баягы өзүнүн иштерин жасап турат да. Мисалы үчүн мекеменин иштөөчүлөрүн эс алдырганга же болбосо башка кайсы бир маселелер чечкенде башка уюмдар менен иштегенге мүмкүнчүлүк болуп калат да. Ушундай нерсе биздин өлкө үчүн туурагы деп эсептейм. Акционердик коомдорду эске албаганда мамлекетке таандык 105 ишкана бар. Соңку жылдары алардын кирешеси акырындык менен көбөйүүдө. Мамлекеттик ишканалардын жалпы кирешелери 9 миллиард 822 миллион сомдон 13 миллиард 173 миллион сомго чейин көтөрүлдү. Бул дагы 2 жылдын ичинде. 16-жылдын 31-декабрынан 2018-жылдын 31-декабрына чейин 105 ишкананын 45 ишканасынан кирешелүү ишканалардан. Чыгаш алуу пайда алып келбеген ишканалар 60-тын тегерегинде. Алардын 14 мамлекеттик ишканасы туруктуу түрдө чыгаша менен отурушат. 10дон ашык
мамлекеттик ишкана бюджеттик ишкана деп эсептелинет. Алардан пайда деле түшпөйт, алар бюджеттен каржыланышат. Ошол эле учурда 30-тун тегерегинде мамлекеттик ишкана пайда да алып келбейт, бирок зыяны да жок. Эми мамлекеттик ишканаларды башкаруудагы саясат өзгөрүшү мүмкүн. Өкмөт ишканалардын жетекчилерине кирешеге жараша эмгек акы төлөө ыкмасын караштырып жатат. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.